Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmattуу mekендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Мынакей жараткан Алланын жардамы менен бүгүнкү күнгө чейин Аллахым жашоо берди, иман берди, ден соолук берди, намаз окуганга тоофик берди. Намаз окугандан кийин илим мажлисинде катышканга илимдин нуру менен жүрөктөрүбүздү, кабыр ахиреттерибизди нурлаганга Аллахым тоофик берип атат. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, туугандар. Рамазан айдын босогосундабыз. Мынакей Кудайга шүгүр, аз күндөн 2-3 күндүн ичинде Кудай кааласа эртең кечинде ай көрүлөт. Ай карайбыз буюрса. Рамазан айы эң касиеттүү ай, эң берекелүү ай. Рамазан айдын касиети, берекеси өзүнчө, орозо тутуунун касиети, береке, пайдасы өзүнчө. Мисалы, намаздыкы өзүнчө, мечиттики өзүнчө да. Кудум ушундай өзгөчө. Рамазан айдыкы өзгөчөсү. Орозо кармабагандарга деле. Мисалы, балагатка толо элек орозо аларга парыз эмес. Оорулуу, карып калган аксакал, шейхуфани парыз эмес аларга. Мусафирларга парыз эмес. Ошондой эле мынакей айызы келип калган, төрөгөндөн кийин нипасы келген, көптөгөн адамдарга мисалы парыз эмес. Бирок Рамазан айдын касиети, берекеси, жакшылыгы алар кур калбайт да будан. Бул өзүнчө. Орозо ибадаты боюнча айта турган болсок, бул Адам атабыздан бери келаткан ибадат. Дененин ибадаты болуп эсептелет. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде орозо туткан эркектерди, орозо туткан аялдарды мактаган. Булар ушундай ыймандуу адамдардын сыпаттары, улуу соопко ылайыктуу, Алланын кечиримине ылайыктуу адамдар. Ас-саимин ва-саимат. Ыймандуу эркектердин 10 сыпаты, ыймандуу аялдардын 10 сыпаты Суратул Ахзаб, Ахзаб сүрөсүндө келген. Ошонун бири орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар дейт да. Алла Таала жөн мактабайт. Демек, орозо туткан адам Аллага жагат экен. Орозо туткан эркек, орозо туткан аял Алла Таалага жагат экен. Алла жакшы көрөт экен. Ошон үчүн Алла Субхана ва Таала мактап аткан. Вас-саимина вас-саимат вал-хафизина фуружахум вал-хафизат وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. 35-аят Ахзаб сүрөсүндө. Орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар, уяттуу жерин сактаган эркектер, жана сактоочу аялдар. Алланы көп эстеген, Алланы көп зикир кылган эркектер. Жана Алла Тааланы көп зикир кылган аялдар деп Алла Таала өзгөчөлөп айтып атат. Ушуларга Алла Таала кечирим даярдап койгон дейт. Булардын каталары, жаңылыштары, унутуп калгандары, жана башкаларын бардыгын Алла Таалам кечире берет. Күнөөлөрдүн бардыгын кечире берет. Жана буларга улуу сооп даярдап койгон. Алла улуу сооп деп айтып атат. Периштелер, пайгамбарлар, инсан, жин эмес. Алла айтып атат, улуу сооп даярдап койгон.
Kulu ve şarabu hani'en bima aslaftum fil ayyamil khaliye. İçkile, jegile, boş ötkөрgөн gündөрүңөрдүн ордуна. Мындайча айтканда, буну Алла Таалам бейиште буйрук берет, ичкиле жегиле. Себеп тиги дүйнөдө силер орозо тутуп, өткөргөн күндөрүңөр үчүн бүгүн сыйланып атасыңар. Силерге сыйлык берилип атат. Жегиле бейиштин нематтарынан, ичкиле бейиштин суусундуктарынан. Айткан уламалар, хия айяму саум, бул орозо, айямул халия деген орозо күндөрү экен да. Сахил ибн Саад радıyallahu anh риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна фил джаннати бабан юқалу лаху райян." Бейиште бир эшик бар, анын аты Райян деп айтылат. Ядхулу минху саимун яуман қияма. Ал эшиктен орозо туткандар кирет кыямат күнү. Ла ядхулу минху ахадун гайрухум. Алардан башка бирөө дагы кирбейт ал эшиктен. Файда дахалу углиqa фалам ядхул минху ахад. Качан орозо туткандар баары кирип бүткөндөн кийин эшик жабылат дагы, башка бирөө дагы кирбейт дейт. Ошол бейиштин эшигинин аты Райян. Райян деп. Мына орозо туткандар гана кирет. Бу дүйнөдө ким орозо тутпаса, ал кирбейт ал эшиктен. Равахул Бухари ва Муслим дейт. Бир хадисте кошумча келет, качан акыркысы киргенде эшик жабылат дагы, ким кирсе сөзсүз ошол жерден суу ичет. Ким суу ичсе түбөлүккө чаңкабайт деди да. Ман дахала шариба ва ман шариба лам язма абадан. Лам язма абадан. Абу Хурайрадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах айтат экен, кан Аллах азза ва жал: "Куллу амал ибни Адам лаху илля саум." Адам баласынын бардык амалдары өзү үчүн, орозодон башка. Фа иннаху ли, анткени орозо мен үчүн дейт Алла Таала. Ва ана аджзи бихи, жана буну соогун мен өзүм берем дейт. Мен үчүн деген мааниси, орозодочу риякөрлүк өтө аз экен да. Башка амалдарда риякөрлүк көп экен. Тамак бергенде, ажылыкта, умрада, намаз окуганда, мечит салганда, көпүрө салганда, зекет бергенде, башка учурларда риякөрлүктүн мүмкүнчүлүктөрү көп. Бирок орозодо сен орозосунбу, орозо эмессиңби? Эч ким көзүнө көрүнбөйт, билбейт экен да мунучу. Намаз окутсаң бирөө көрүп атат, дарат алсаң көрүп атат, зекет берсең көрүп атат, ажылыкка барсаң көрүп атат, мечит салсаң көрүп атат, чын сүйлөсөң угуп атат. Орозону эч ким көрбөйт экен да. Алладан башка. Ошон үчүн Алла айтып атат, бул мен үчүн дейт. Алымдарыбыз айткан, бунун мааниси бул жерде нафс аралашуусу өтө аз. Орозодо калыс Алла үчүн кылган амал. Ошон үчүн угуп каласыздар. Даже 5 вакыт намаз деле окуган, динден анча кабары деле жок адамдар ороза кармашат дагы, күн ысыкта, саратандарда, июлдарда. Кыйналбай, анча-мынча түшүнбөгөндөр айтып койсочу, эч ким деле көрбөй турат го. Азырма суу ичип албайсызбы десе, жок, Кудай көп карап турбайбы. Ичпейт. Подвалга кирип деле ичпейт. Кыйналса делечи. Кургап калган эрлер. Ичпейт. Эмнеге? Кудай көрүп турбайбы деп мынакей. Кантип ичейин дейт. Үйдө эч ким жок болсо да ичпейт. Эмне үчүн? Кара ушул ихласты Алла Таалам белек кылып берип атат. Орозонун керемети, урматына. Мына ушул сыпат Кудай көрүп турат деп, Кудайдан коркуу, баш ийүү, ушул максат Рамазан айдын орозосу. Максаты ошол. Бардык азыр орозодо эле эмес, сөзүбүздө, көзүбүздө, өзүбүздө, кулагыбызда, путубузда, бардык жашообузда ушу Алла карап турат деген сезим келсе, иш бүттү анда. Анда уттук. Алла карап турат деп жаман ишти кыла албай, буйругандан чыга албай, жараткан Аллага баш ийип, нафси суу иштеп атат. Бирок эми Кудай карап турбайбы деп ичпей атат. Алланын буйругу деп. Мына ушул именно талап кылынган нерсе максат ушул болчу да. Ва ана аджзи бихи, Алла Таалам соогун өзүм берем деген.
Вассияму джуннатун. Ораза қалқан екен. Қандай қалқан? Бұл дүниеде күнәлерден тоқтатқанға қалқан. Арам іштерден сақтағанға қалқан. Ахиретте дозоқтан сақтағанға қалқан. Фаида кана яуму сауми ахадикум фала ярфус вала ясхаб. Эми ким бирөөңөр ораза кармасаңар, анда жаман сөз сүйлөбөсүн деди. Тили менен сөкпөсүн, алдабасын, ушактабасын. Фала ярфус. Уят сөз сүйлөбөсүн. Энең атаң сөккөн болбойт ораза туткан кишиге. Алдаган болбойт. Жаман сөз сүйлөгөн болбойт. Вала ясхаб. Ызычу салган болбойт. Тополоң, жаңжал, кыйкырган, өкүргөн, бакырган болбойт ораза тутканга. Пайгамбарыбыз айтып атат, адебин айтып атат, жолдомосун айтып атат. Оразаны кантип кармаш керек? Чтоб Алла кабыл кылсын. Жөнөн эле ачка жүрө берген менен иш бүтпөйт. Мына жакта жолдомолор бар. Ошон үчүн айтат, фала ярфус вала ясхаб. Жаман сөз сүйлөбөсүн, ызычу салбасын. Демек, ораза туткан киши эң биринчи сөгүнбөсүн болду. 30 күн сөгүнбөсүн. Ушактабасын, жала жаппасын, алдабасын. Бирөөнү каргабасын. Өзгөчө эркектерге сөкпөсүн, тилдебесин, аялдар каргабасын. Эгерде оразодой болгонду кааласак, ызычу чыгарба. Тополоң кылып, кыйкырып, өкүрүп, бакырба бол. Сен оразосун. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Эгерде бирөө аны сөксө, өзү го сөкпөй эле турат, өзү ызычы кылбай эле турат. Бирөө жаңжалдашса, ага теңелбесин дагы айтсын, инни саим, мен оразомун деп. Сен мени сөктүң, мен сөккөнгө кайтарганга мага болбойт. Алла сага кайтарат. Мен кайтарбайм. Ким жаңжалдаш урушса, мага болбойт, урушкан мага болбойт. Урушпаңыз. Рамазан айдын тарбиясы, оразанын тарбиясы, сабырдуулукту үйрөтүп атат, маданияттуулукту үйрөтүп атат, адепти үйрөтүп атат, адамгерчиликти үйрөтүп атат. Сизге, бизге. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты. Бирөө сөксө дагы, бирөө жаңжалдап сен урушса дагы, урушпа, сөгүшпө. Мына. Биринчиси кандай эле? Өзүң сөкпө. Өзүң ызычы кылба. Бирөө сага кылсачы деген суроо болуп калат да. Мен го кылбайм болуптур. Бирөө кылсачы, ошондо да ал менен сөгүшпө. Анан көрөк мен оразомун деп айтып кой, болду. Оразонун арабчасы саум деп коет да. Орусча пост деп коебу. Бунун мааниси сөздүктө имсак, кармануу. Инни назарту лир-рахмани саума. Саум деген Куранда келет. Мариям энебиз айткан. Мен Алла үчүн назыр кылдым дейт. Назыр деген түшүнөсүзбү? Назыр кылдым дейт. Сауман сүйлөбөгөндү дейт. Сүйлөгөндөн. Имсак анил калам, болду мен сүйлөбөйм. Төрөдү Иса пайгамбарды. Эми адамдар айтат, бун атасы ким деп айтат. Атасы жок төрөп алды деп айтат. Алла Таала өзүнүн кудурети менен турмушка чыгарбай туруп эле Алла Таала Мариям энебизден Иса пайгамбарды жаратып койгон да. Чудастарбы? Ошон үчүн эмне деп сүйлөш керек? Мен сүйлөбөйм деп назыр кылгам дейт. Ант бергемин. Назыр кылгам мен, сүйлөбөйм деп. Ушу сүйлөгөндөн тыйылганды, ушуну ораза деп айтат. Шариятта ораза деп эмне айтат десе, шариятта алимсак, кармануу, эмнеден? 3 нерседен. Акыл, шурб, жима. Ичкенден, жегенден, аялга кошулганда. Таң аткандан күн батканга чейин маанния, ниет менен. Ниет болбосо, ораза болбойт. Намазга ниет керек, ажылыкка ниет керек. Иннаман а'малу бин-ният ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Ар бир амал тугандар ниетке жараша. Ар бир адам ниетине жараша алат. Рамазан айдын ар бир күн сайын ораза карматканыңызда ниет кылып коелу.
Hem кейбірлер айтқан имам Малик рахимахулла мисалы, имам Зуфар рахимахулла. Бұлар башында ниет қылып қойса аяғына шейін жетеді депші. Жоқ, біздегі фатваларда әр бір күні сарылықта, жоса кечінде деле жатарда ертеге мен оразам. Ниет сөзсіз тілмен айту зарыл емес. Ниет жүректің амалы. Жүрегіңізден ертеге оразамын деп, ошы болды, ошы жетішті. Мен ораза қармайым деп жүрегіңізде келді бе, ошы жетішті. Кечінде мысалы ораза қармайым деп жаттыңыз әлі, көзіңізді атсаңыз, о күн шығып қалып тұр. Мысалы, болды, сіздіге ораза нормально әлі. Даже алымдар дұшқа чейін айтқан, сағарлық ішкен адамдың, все, ниеті уже есть дегенде. Ниеті бар. Күн сайын ниет қылып тұрып қайшы керек. Жаңылап, бекемдеп. Мақұл. Демек, не деп отыр? «Валлади нафсу Мухаммадин биядихи, ла хулуфу фами сайм атяб инда Аллах мин рихил миск». Пайғамбарымыз ант ичіп айтып отыр. Ораза қармағандан кейін, таң атқандан күн батқанға шейін ашқа жүргенде, ашқазан бош болып қалады дағы, ашқазандан жағымсыз жыт оозынан шығып қалады. Ошол жағымсыз жыт Алланың алдында миск атыр жыт бар ғой, ошодон дағы жағымды урақ екен да. Ошодон дағы жақшырақ екен. Қарачы. Ораза тұтқан адамдың болбосо, ошо оозунан шыққан жағымсыз жыты Алланың алдында баалуу екен. Эмне үчүн? Бұл Алланың фарызын атқарып атат. Албетте, эртең менен пастамен жакшынакай жууп, щотка менен жакшынакай жууп, күндүзү деле мисвак менен жакшынакай алхамдулилла жууган болот. Түшкө чейин, түштөн кийин бизде айырмасы жок. Айырмасы жок. Мисвак менен колдонсок болот. Албетте, баягы алкымдан нары өтүп кетпесин. Суунун чачырандылары, мисвактын эмелери нары өтүп кетпеш керек да алкымдан. Ошону этияттасаңар нормально эле ал. Демек, саарлык иштин бардыгы саарлыктан башталат. Саарлыкта береке бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саарлыкты таштабагыла деген. Саарлыкты жегендерге Алла өзү райымын чачат деген. Периштелер аларга дуа кылат деген. Кыямат күнү саарлык ичкендерге ал ичкени үчүн сурак берилбейт, эсеп китеп жок деген. Керемет саарлыкта өзгөчө дуа кабыл болот. Мынаке, жағымсыз жыт ушунчалык. Лиссайми фархатан яфрахухума ида афтара фариха ва ида лақия раббаху фариха бисаумихи. Ораза туткан кишиге өзгөчө эки курсанчылыкта. Бирөө оозун ачкан учурунда. Себептен ачка жүрдү, эми тамактар алдында турат. Убакыт кирди, машалла бир жакшы курсанчылык менен ооз ачат. Экинчиси жаратканга жолукканда от ошондо курсанчылык. Алла Тааланын буйругун аткарып барды, ошон үчүн курсанчылык. Ошон үчүн ораза туугандар Рамазан айдын оразасына фарыз болгондугуна 1445 жыл болду. Экинчи хижриде пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин экинчи жылы Шаабан айында Рамазан айы фарыз болгон. Бул фарыз, өкүмү фарыз. Рамазан айдын оразасы. Башка айлардыкын айтпай эле турам. Башка айлардыкында сүннөт, мустахаб келет, бирок бул айдын оразасы фарыз. Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алалладина мин qablikum la'allakum tattaqun. Эй имандуулар, силерге фарыз кылынды. Анаке Рамазан айдын оразасын кармаган, силерден мурдагыларга фарыз кылынгандай эле, мүмкүн силер таква болорсуңар. Алла Таала фарыз кылып койду. Фаман шахида минкум шахра фальясумху. Алла буйрук берген. Ким мына ушу шахрдан мурат, шахр Рамазан, Рамазан айында ким ошого күбөлө болгон болсо, болду. Ал ораза кармасын деген буйрук келген. Ушу буйруктун себебинен туугандар мына биздин мойнубузда фарыз. Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasana 10 amsalha ila 700 dha'fin. Адам баласынын амалы, жакшы амалдардын бардыгы 10-дон 700-гө чейин көбөйөт. Бул Алланын айкөлдүүлүгү. Адилеттүүлүк боюнча бирге бир эле бериш керек эле. Бирок Алла Таала жакшы амалдарды көбөйтүп берет. Бул Алланын айкөлдүүлүгү. 10-дон 700-гө чейин. Бир жакшы иш кылсаңыз, ошонун жакшылыгы 10 эсе сизге кайтат. Дагы эселеп кайта берет, ихласыңызга жараша, курбанчылыгыңызга жараша 700-гө чейин. Кал Аллаху Таала илля саум, оразадан башка.
Адам баласының бардық амалы 10-дан 700-ге чейин көбөйөт, орозодон башка. Орозонун эсеби башкача кетет. Алланын алдында орозонун эсеп китеби башкача. Бардық амалдар башкача, орозо өзүнчө. Бардық амалдар 10-дан 700-ге чейин, орозодон башка. Орозону кандай? Фа иннаху ли ва ана аджзи бихи. Бул орозо мен үчүн, буну сабабын мен Алла айтат, өзүм берем дейт. Ан эсебин Алла Таала өзү эле берет экен, өзү эле билет экен, башка эч ким билбейт экен. Канча берерин. Башка амалдардын бардыгы эсеби бар, 10-дан 700-ге чейин көбөйтүп берилет, бирок орозодон башка. Орозонуку эсеп жок. Аны канча берет, Алла өзү билет. Пендеге айткан жок. Канча берилет. Алла ушунчалык айтып койду, буну мен өзүм берем. Всё, кийгилишпегиле. Буну мен өзүм берем. Канча берет, өзү билет. Алла Тааланын казынасы кең, райымы чексиз, канча кааласа өзү берет. Айтып атат, "Ядау шахватаху ва таамаху ли ажли." Мен үчүн тамак жегенди, ичкенди, өзүнүн напсы кумарын таштады да бул. Таң аткандан күн батканга чейин мен үчүн таштады. Ичкенди дагы, жегенди да болсо напсы каалап атат. Же, ич, сонун тамактар турат. Бирок бул напсине каршы чыкты уже. Всё. Токто. Депчи. Аялы ак никесинде аялы адал. Бирок Алла үчүн ушуну жок, мен күндүзү жакындабайм dedi. Күндүзү жакындабайм dedi. Алла үчүн жакындабайм. Ким үчүн? Алла үчүн жакындабайм. Эми ушуну Алла баалады. Ушуну Алла барктап, баалап, ана, ошон үчүн 700 менен токтоткон жок. Бунун эсебин мен өзүм берем dedi. Эсебин өзүм берем dedi. Болбосо мына карасаңыз, түндөсү жейбиз да турабы? Күн баткандан кийин таң ат жакта жейбиз. Даже если чын алсакчы, биздечи 24 саат ачка койгон жок Алла Таала. Просто жеген убакытты өзгөртүп эле койду. Мурда күндүзү жейт элек, завтрак, обед, я. Эми ошону эле мындай эле кылып койду да бул. Эч кандай ошого дагы Алла Тааланын мээрими, райымын көрбөйсүзбү? Берем десе кандай? Лисаим имна фархатан, буну айтып бердик азыр. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Керим мына ол эмесинде Аллахума салли ала сейдина Мавлана Мухаммад Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Асауму джуннату минан нар." Орозо дозоктончу, бул калкан деп атат. Орозо дозоктон калкан бул. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Umama sorады razıyallahu anhu. Murni bi amel. Ya Resulallah, bana bir amalga buyruk beriniz. Bir amaldı kılıp жүрөйүн. Peygamber aytты: "Aleyke bis savm fa innahu la idla lahu." Orozonu bekem karma. Ben sana oşo amalды айтайын. Себеп дегенде ага тең келген амал жок dedi. Дагы экинчи жолу сурады. Peygamber экинчи жолу айтты. Үчүнчүсү болду. Үчүнчүсүндө да ушуну айтты. Алейка бис-савм фа иннаху ла мисла лаху. Алейка бис-савм фа иннаху ла идла лаху. Буга тең келген амал жок, буга окшогон амал жок деген хадистерде келди. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Угзу тагнаму, газат кылгыла, олжолу болосуңар. Васуму тасихху, орозо тутуп жүргүлө, ден соолукта болосуңар." Орозо тутуп жүрсөк, бул руханиятка дагы, жан дүйнөгө дагы пайда экен, денеге дагы пайда экен. Адамдын жанына дагы пайда, денеге дагы пайда. Ден соолукка дагы пайда, динге дагы пайда. Дүйнөңө дагы пайда, ахиретиңе дагы пайда. Коркпой карма. Бул только сени пайдаң үчүн берилген өкүм. Албетте үзүрлүү бул. Bir adam ооруп калган, 1 саат сайын тамак ичиш керек, дары жеш керек. Ал шарият аны билет аны. Бул сен кармабай эле кой, ден соолугуң жакшы болгондо кийин казасын кармап бересиң. Эгерде ушул ойдон ден соолугуң таптакыр жакшы болбой койсо, анда мискиндерге тамак берип, фидиясын бересиң. Бисмилла. Демек, васуму тасихху, не деп атат? Орозо кармап жүргүлө, ден соолукта болосуңар дейт. Көрсө, орозодо ден соолук да бар экен да.
Өзгөчө Рамазан айдын орозосунун берекесине канча деген орун Алла жок кылат. Ниет кылып коелу Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Мына пайгамбарыбыздын айтканына ишенип коелу. Кудай кааласа иншалла таалам ден соолугубузду чыңдайт. Бирок бир шарт менен да. Биз Рамазан айда кечиндеси күн батканда таң атча чейин азыраак жейли. Бизге наоборот салыштырсакчы, Рамазан айга чейин канча жеп атабыз, Рамазан айда канча жеп атабыз, көп болуп кетет экен да биз. Рамазан айда наоборот көп жеп салабыз да. Жок. Эгерде чыныгы орозону неме кылсаңыз, анда ооз ачканда бир аз эле ачып туруп, токтотуп туруң, таравини жакшылап окуң, саарлыкта плотно жеңиз. Эң мыктысы ушул. Ооз ачканда көп жеп албайчы. Кичине азмасына, курма менен азмасы менен суусундук бир. Бир порция жеп, шорпомдо суюктуураак тамак кылып коюп. Таравихти жакшы окуп, Куранды окуп, анан кудай калса ибадаттарды кылып, эртең менен саарлыкта туруп, вот ошо саарлыкта. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саарлыктычы таң атканга жакыныраак кылат эле. Таң атканга эмне кылат эле? Жакыныраак. 2 саат мурда эле, 1 саат мурда эле жеп албайт эле. Сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын саарлыгы менен таң аткандын ортосу канча убакыт дегенде 50 аят окуу. Канча? Бу Бухаринин риваяты. Хорошо? 50 аят дейт да, 50 ая. Ортосу ошончо болчу. 50 аят примерно канча десем мисалы. Бир 5 минут деп коелучу мейли. Шашылбай окуса. Демек, азыр азан айтканга 5 минут калганда, ошол убакта сиз саарлыкты жеп бүтүңүз да. Эң жакшысы где-то бир 50 аят калганда 3 минута, 4-5 минута 50 аяттын өлчөмүнчө 5 минут деп эле коелучу. Рисковать этпейли. Мынакей 5 минут. Ошого чейин машалла жакшы тамак, ошого жакшы. Анан 1 саат, 2 саат мурда жеп алып, кайра жатып алып жок. Мына өзүнчө сүннөт да. Макулбу? Ошондо плотно жеңиз, ана. Кудай кааласа пайгамбарыбыз айтканда, саарлыкты жеп, күндүзү орозо тутканга, түштөсү уктап, түнү туруп намаз окуганга күч алгыла деген. Саарлыкты жесең, күндүзү жакшы орозо кармайсың. Жеш керек, зерикпеш керек. Биз кандай? Ооз ачканда аябай жейбиз, таравиде аз аябай жейбиз. Анан кийин саарлыкка келе жей албай, түшкө келгенде кыйшыйып калабыз да. Тартипти өзү оңдош керек болуп атат да. Пайгамбарыбыз айткандай кылайлы. Мынакей саарлыкты жакшы жеш керек. Ооз ачканда бир аз жеп коюп, кудай кааласа жыгылып калбайсың, иштеп болбойсуң. Азыраак кылып эле, ошондо саарлыкты жакшы жей алабыз да. Аны саарлык жакшы жегенден кийин күндүзү жакшы маанайда, машалла, орозо кармай алабыз. Аракет кылабызбы? Да, иншалла. Не деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Васуму тасихху. Орозо тутуп жүргүлө, ден соолукта болосуңар. Демек, Рамазан ай не только руханий эмес экен бул. Материалдык, жисмани, денеге дагы пайда экен. Рухка эле эмес, дененин дагы азыгы, рухтун дагы азыгы, рухтун жан дүйнөнүн да тазалануусу, дененин да тазалануусу Рамазан айда мынакей орозо жөнөкөй эмес экен да. Васафиру тастагну. Сапар кылып жүргүлө. Алла таалам силерге рызкыңарды көбөйтүп берет. Бай кылат силерди. Bir hadise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Likulli şeyin zakatun ve zakatul cesedi as-savm." Her bir nesenin zeketi var eken. Denenin zeketi oroz eken. Her bir nesenin zeketi var. Koydun özünçe zeketi var, uydun özünçe zeketi, altından özünçe zeketi var, töğünün özünçe zeketi var. Soda kılgan işlerin özünçe zeketi var. Meli Берки немелерде дыйканчылыктан эмен урожай. Алардын маша өзүнчө зекети бар. Үшөр деп коебуз. Ар бир нерсенин зекети бар. Дененин зекети эмне экен? Орозо экен. Бул дененин зекети экен. Зекеттин мааниси кандай? Эки мааниси бар. Закат деген тазалануу. Закат деген эмне экен? Тазалануу. Экинчиси өсүү, көбөйүү. Демек дене тазаланат экен. Чыңалат экен. Не болот экен? Чыңалат экен. Экөөдөн ушуну закат деп коет. Ар бир нерсе зекети бар. Аллаху акбар. Дененин зекети орозо. Васиям нисфу сабр. Орозо туган бул
сабырдуулуктун жарымы деп атат. Сабырдуулуктун жарымы. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан: "Ас-сияму джуннатун ва хисну хасину минан нар." Бул калкан жана дозоктон бекем чеп деген. Дозоктон бекем чеп деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушундай берекелүү хадистери бар. Бир хадисте айткан: "Я Кааб деген сахабага. Адамдар эрте менен чыгат дагы өзүнүн напсисин сатышат. Кээ бирлер азат кылып алат, кээ бирлер жок кылат. Эй Кааб, намаз, жакындык, орозо, калкан, садака каталарды өчүрө турган" деп пайгамбарыбыз айткан. Бир хадисте пайгамбарыбыз айткан: "Орозо менен Кур'ан экөө тең шапаат кылат" деген. Орозо дагы шапаат кылат экен, Кур'ан да шапаат кылат экен. Пайгамбарлар шапаат кылат, периштелер, аалымдар, шейиттер, балагатка толо элек өтүп кеткендер шапааттары бар. Бирок Кур'ан бир башкача шапаат кылат. Орозо башкача шапаат кылат. Не дейт экен? Экөө тең шапаат кылат кыямат күнү пендеге. Орозо айтат экен: "Ай Роб, о Робум" дейт экен. "Мана атуху таам ва шахва фашаффини фи." Мен буну ичкен жегенден, напсы кумарын кандыргандан тыйып койдум. Мен шапаатымды кабыл кылчы дейт экен. Кур'ан айтат экен: "Я Алла, мен буну түнү уктатпай койдум. Мен шапаатымды кабыл кылып койчу" деп. Соң экөөнүн тең шапааты кабыл болот экен да. Фа юшаффаан дейт. Экөөнүн тең шапааты кабыл болот. Бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Бир киши эгерде бир күн нафил ороза кармаса, фарызга өтө элекпиз пока. Нафил ороза кармаса, ага жер толтура алтын берсе, ошондо дагы сообу толук болбойт" дейт кыямат күндө. Бир күн нафил ороза кармаган, жерди, дүйнөнү, бүткүл дүйнөнү, жер жүзүн толтуруп алтын берсең, ошого жетпейт экен да. Бир нафил орозого. Алла. Ким бир күн Алланын ыраазычылыгы үчүн ороза кармап койсо, Алла Таала аны дозоктон ушунчалык узак кылып коет дейт. Карга бар го. Бүгүн өзүнүн жөжөсүн чыгарып, ал учуп, өлгөнгө чейин учуп, карып өлгөндө канча? Карга эң көп жашайт экен да. Укканыбыз биз 700 жыл дейби. Канча болсо деле мейли. Канча жыл учсун, ошончо узак аралыкта Алла Таалам дозоктон узак кылып коет экен. Бир күн ороза кармаган үчүн. Нафил орозаларды айтып атабыз. Мына эми Рамазан айдын фарыз орозосуна келдик. Bunun demek manisin özüzde karma деп düşündük. Ramazan ayının orozosунун ökümü farz eken. Bunun maksatı ne eken? Maksatı takvalık eken. Leallekum tattakun. Allah öz aytып атат. Силердин жашооңордо таква келиш үчүн, жеген ичкениңерде, үй бүлөңөр менен жашоодо, көзүңөргө, тилиңерге, кулагыңарга, путу колуңарга, түндөсү, күндүзү жашооңорго таквалык келиш үчүн орозону мен фарыз кылдым. Анакей, ушунун максаты жете турганыбыз таквалыгыбыз. 30 күн таквалыкта өсүш керек экен да. Таквалык качан келет? Качан бизде пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын көрсөткөн жолунда жашоого келсек келет. Пайгамбарыбыз эмнеден сактангыла деди, ошодо сактанайлы. Эмнени аткаргыла деди, ошону аткарайлы. Ошондо анан бизде таквалык келет. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарсак, Алла Таала фарыз кылган нерсенисин жана арам кылган нерселеринен фарыз кылгандарды аткарышыбыз керек, арам кылгандардан сактанышыбыз керек. Мына ушунда таквалык келет. Демек тилибиз Алла разы болгон сөздү сүйлөсүн. Көзүбүз Алла разы болгон жакты карасын. Кулагыбыз Алла разы болгон сөздү уксун. Алкымдан Алла разы болгон нерсе өтсүн. Колубуздун, путубуздун иштетилүүсү Алланын ыраазычылык өкүмүнө каршы чыкпасын. Мына денебизди арам нерседен сактасак, ушунун аты таква экен. Жараткан Алла дүйнөдө канча жашайбыз, чечип койгон. Берекелүү ырыскы берет, ыззаттуу ырыскы берет, бейпил турмуш берет, жүрөккө рахат берет. Алхамдулилlah Алла субханаху ва таала бу дүйнөнү дагы куруп берет, кабырыбызды, ахиретибизди куруп берет Алла. Таквалыкка уада берген Кур'анда, таквалыкка уада берген Кур'анда. Сиз жалгыз таква болуңуз, элдин бардыгы бузук болсун, проблема жок. Сизди жалгыз Алла бактылуу кылат. Элдин бардыгы 100 жылдан жашасын. Сиз анча жашаган жоксуз.
Allah subhanahu wa ta'ala sizді тақуалығыңыздың берекесінен сіздің жашауыңызды, дүние ақыретіңізді оңдайды. Тигілер тақуа болса талқылайды Алла. Ким болып кетсін. Алланың алдында туғандар тақуалық, то есть, білесіз бе қандай айтсам? Бақтылулықты, иззатты, сыйды, урматты, даражаны бергенге тақуалық деген өлчем бар. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Құран айтып жатады. Хужурат сүресінде. Инна акрамакум. Инна әлбетте, шек күмәнсіз. Сілердің ең урматтуыңар Алланың алдында. Алланың алдында арауызда кім урматту? Атқакум. Сілердің араңарда кім ең тақуа болса, ошол ең урматту. Адам баласының ең тақуасы Мұхаммаdur Расулуллах. Адам баласының ең тақуасы кім екен? Ошондуктан ең урматтуусу Мұхаммаdur Расулуллах. Андан кейін кете берет ошого жараша. Демек, мақсат орозу туткандан тақуалық пайда болсу. 30 күн жалганды токтотсок, 30 күн ушакты токтотсок, 30 күн текеберликти токтотсок, 30 күн көрө албастыкты токтотсок, иншалла ушу нерсени токтотсок элечи, удайым иншалла тақуалыктын алхамдулилля мөмөлөрүн бере баштайт бизге. Ошон таасирлерин көрө баштайбыз иншалла. Орозонун чыныгы пайдасы ошондо келет. Эгер орозо кармап деле, анан алдап деле, сөгүп деле, ушактап деле, текебер көрө ар нерсе менен жүрө берсекчи, анда орозонун акыйкаты бизге насип болбойт. Баягы сооптор, баягы берекелер, конечно, орозо туткандын мойнундагы жоопкерчиликтен аткарылат, бирок ийгилик, максат ошого жетпейт да. Ошон үчүн жөндөн жөн эмес тугандар мына. Абу Хурайра радıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Man sama Ramazan, Ramazan orozosuna geldik. İmanan ve ihtisaban. Kim Ramazan aydın orozosun qarmasa, imanan ve ihtisaban, iman keltirip, жақшы ümit kılıp, Allah'ın buyruğu dep iman keltirip, Allah bere turgan soğuptorga ümit kılıp, Gufira lahu ma taqaddama min dambi. Murunku bardıq günölөр geçirilet dedi o. Oroza qarmayız. Qantip qarmayız? İman menen. İman menen qarmağın manisi ne? Allah'ın buyruğu oşun üçün qarmaq atam. İhtisap menen, soğup ümit kılıp qarmayız. Allah dünya ahiretke mağa soğup tordu, жақшылықтарды бергенге ниет қыл. Allah Taala eме kılgan, vada bergen. Oşonu anake, oşonu ümit menen qarmayız. Azır эле ayttık, денсаулық берет Allah Taala. Rızkı берет Allah Taala. İzzat берет, sый берет Allah Taala. Bu dünyadagısın, bereke берет Allah Taala. Bakıt берет Allah Taala. İzzat берет Allah. Bu dünyadagısı. Жақшы жашоо берет Allah. Жақшы жашоо берет. İşenip koyun. Kaniyetli, uyatlı, baktulu жашоо берет. İşenin. Ölüm bu dünyada koştaşa turgan üçün gelet. Allah subhanahu wa ta'ala жақшы ölüm beret. Жақшы ölüm beret. Atiyaqtagı sıydı hem aytpayla koyun. Bardığına. Oşon üçün oşoğa ümit kılaylı. Ümit menen. Murun günler geçirilet. Bir hadise Peygamber zaten "Men sama Ramazan, kim Ramazan ayının orozaсын qarmasa, ve arafa hududahu." Çeklerin biliş gerek eken da. Azırkı adeplerin biliş gerek eken. Epte öyle qarmay vermey, men oroza qarmaqtan. Tokto. Oroza qarmagandın ökümlerin, adeplerin bilesin be? Kantip qarmaş gerek, emne kılış gerek, emne kılbaş gerek. Jön açqa жүрө бергенле ал менен иш бүтпөйт. Бардык денени контролдош керек болуп атат. Контролдош керек болуп атат. Wa tahaffada ma yanbaghi lahu an yatahaffad. Сактай турган нерсесин сактаса. Демек көзүн да сактап атат, тилин да сактап атат, оюн да сактап атат, кулагын музыка, сузука, арам-парам нерселерге жакындабай, ушак-пушакка жакындабай, башка жака жаман жака баспай, жаман балдары менен адамдар менен жүрбөй, сактап атабы? Всё. Каффара ма каблаху, мурунку бардык күнөөлөрүнө кечирилет дейт. 5 vakt namaz, as-salavatül hams. Vel cum'atu ila'l cum'a, cumadan cumaga çeyin. Ve Ramazan ila Ramazan mukaffirat ma baynahunna idha ijtunibatil kebair.
Ramazandan Ramazanға чейинки күнөө кечирилет дейти. 5 вакыт намазда мындай кечирилет. Багымдаттан пешимге чейинки күнөө кечирилет. Жуманыкы мындай. Жума күнгө чейинки күнөө кечирилет. Рамазандыкы Рамазандан былтыркы Рамазан барго, ошо күнөө кечирилет. Былтыркы Рамазан айдан ушу Рамазан айга чейин канча билип билбесте кеткен кичинекей күнөөлөр автоматически кечирилет. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанса, все деди. Кичинекей күнөөлөрү бардыгы кечирилип кетет. Даже биринчи күн ороза кармайсың го, былтыркы Рамазандан ушу Рамазанга чейин канча күнөө болсо барды кечирилет. Ушу Рамазан биринчи күн ороза кармаганыңыздын берекеси менен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Uhdurun minbar." Minbarga жақын келгиле барыңар dedi. Fahadarna sahabalar aytты, жақын келдик дейт. Falamma irtaqa daraja, şu minbardын биринчи тепкичине көтөрүлгөндө, Пайгамбарыбыз эми сөз сүйлөгөндө минбарга чыгып туруп, баарына көрүнүп, мындай тегиз көрүнүп, анан кийин сүйлөйт эле да. Ошо минбарында 3 тепкич бар эле. Биринчи тепкичке көтөрүлгөндө Пайгамбарыбыз амин деди. Falamma irtaqa daraja thaniya, экинчиге көтөрүлгөндө qala амин деди. Үчүнчүсүнө көтөрүлгөндө дагы амин деди. Falamma nazal, качан түшкөндө ушуну үчөөнү 3 жолу амин деди, дагы кайра түшүп баса берди. Sahabalar түшүнбөй эле калды. Кулна я Расулаллах, сурашты, я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, самияна минкал йом шай'ан ма кунна насмау. Мурда укпаган нерсени бүгүн уктук сиздер. 3 жолу чыгып көтөрүлүп амин 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 дедиңиз. Пайгамбар эмне жооп берди? Иннаху Джабраил арадали. Джабраил периште келди мага дейт. Дагы эмне деди? Факала бауда ман адрака Рамадан фалам югфар лаху. Култу амин. Джабраил периште келип тескери дуа берди. Охо, булар өзү жакшы эле дуа берет. Бирок ушу моментте бир тескери дуа берди да. Ким Рамазан айга жетип күнөөсү кечирилбей калса, Аллахтын ырайымынан кур калсын деди эле Пайгамбарыбыз. Макул, сиз айткандай болсун. Амин деп тастыктап койду да. Көрдүңүзбү? Дуа ким кылып атат? Джабраил периште. Ким амин деп тастыктап атат, мөөр басып? Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Рамазан айды жетип күнөөсү кечирилбесе, буну маанисин жакшы түшүнүп алыңыз. Рамазан айга келип да күнөөнү таштаган жок да булчу. Орозосун кармаган жок да. Рамазан айды баалаган жок, кадырлаган жок да. Эми ошол Рамазан айга келгенде именно Рамазан ай күнөөлөрдү өзгөчө кечире турган ай эле. Ушул айда дагы эгерде күнөөсү кечирилбесе, качан кечирилет эми? Мындан өткөн бактысыз адам барбы? Бауда Аллахтын ырайымынан узак болсун, үзүлсүн деди эле, амин деп печать басып койду. Фаламмаракат экинчиге чыкканында Джабраил периште эмне деди? Мындай деди. Бауда ман зукирта индаху фалам юсалли алейк. Факулта амин. Джабраил периште айтты. Кимдин алдында сиздин атыңыз аталып, сизге салават айтпаса, ошол адам дагы Аллахтын ырайымынан үзүлсүн деди эле. Мен амин деп койдум, үзүлсүн деди. Пайгамбарыбыздын аты аталган жерде салават айтыңыз. Не деп айтышыбыз керек экени? Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммаду Расулуллах. Айтыңызчы? Саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ва саллим аля сайидина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Дайым айтып жүрүң, ичиңизде деле айтыңыз. Канча айтылса ошончо ичине кайталай бериң, эчтеке болбойт. Мустахаб бул. Пайгамбардын аты аталганда саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыздын аты кайсы бир жыйында Аллахтын аты аталбаса, пайгамбарыбыздын аты аталбаса, бактысыз, берекесиз жыйын деген. Өкүнүш жыйын деген. Жоготуу жыйын деген. Ошон үчүн кайерде ким менен отурса, даже ушуга чейин субхана мурда жолукканда, ассаламу алейкум деп жолугушканда пайгамбарга салават айтып жолугушат эле. Аулиялар, алымдар пайгамбарга салават айтып жолугушчу.
Allah, пайғамбарымызға дайыма естеп салауат айт. Салауат айт. Тилиң салауат менен алек болса, вообще ойланба сен. Саңа вообще проблема, қыжалат, қайғы жақындабай. Тилиң салауат менен алек болса, бүтті. Алла Таалам ички дүниең вообще бейпилдик менен толтырып салат. Салауат менен. Үчүнчүсү не dedi? Үчүнчүсүн айтты. Үчүнчүгө чыкканда Бауда ман адрака абавайхил кибар индаху ау ахадахума фалам юдхилахул джанна культу амин. Ким ата-энесин карылыкта тапса, же болбосо экөөнүн бирөөсүн, кийин ал ата-энеси экөө аны бейишке киргизе албаса, ошол дагы Алланын райымынан үзүлүпсүн. Алланын жакшылыгынан кур калсын дегенде мен амин деп койдум. Бунун мааниси кандай? Уул болсун, кыз болсун, ата-энеңиз экөө тең карылыкта сиздин алдыңызда отурат. Же экөөнүн бирөөсү, атаңыз же апаңыз. Ошолорго кызмат кылып, аларды кызмат кылганыңыз ушу себептүү бейишке кирет элеңиз да. Ата-энеңиз сизге бейишке киргизип коет эле ошо кызмат аркылуу. Эми кылбадыңыз. Ана, ошентип кылбагандан кийин бейишке кире албадыңыз. Ушундай адам Алланын райымынан кур калсын дегенде пайгамбарыбыз амин деп койду да мына. Ошон үчүн бул сабак азыр мына хадистен 3 сабак алдык. Рамазан айы келди, күнөөлөрдү токтотойлу, Алладан кечирим сурайлы дагы. Кечирилип алайлы. Экинчиси пайгамбарыбыз аталганда, аталганда саллаллаху алейхи ва саллям деп жүрөйлү дагы, даражалуу болойлу. Алланын сүйкүмдүүсү болойлу. Үчүнчүсү ата-энебиз бар болсо, кызматын кылып, бейиштен орун даярдап алайлы. Кандай дедиңер? Ата-эне экөө тең, же болбосо хотя бы бирөө. Бейиштен орун даярдап алайлы. Болсо үчөөнү тең азыркы көңүл бурбасак, чата. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтты: "Атакум шахру Рамадан шахру мубаракун." Силерге келди, ушундай ай келди, берекелүү ай деди. Шахрун азимун мубаракун дейт. Улуу ай келди дейт. Берекелүү ай келди дейт. Пайгамбар өзү айткан ушинтип. Рамазан айды берекелүү ай, улуу ай деп. Фарадаллаху алейкум сиямаху. Алла бунун орозосун силерге фарыз кылды деген. Асмандын эшиктери ачылат, дозоктун эшиктери жабылат, шайтандар кишенделет. Күн сайын Алла Таала канча деген адамдар дозокторун куткарып чыгарат деген. Ким ушу айдын жакшылыгынан кур калса, бардык жакшылыктан кур калды. Bir hadiste келет, мынандай деген. Бу'дан лиман адрака Рамадан фалам югфар лаху. Иза лам югфар лаху фихи фамата. Эгер Рамазан айда күнөө кечирилбесе, анда качан? Анда качан? Рамазан айда эгер күнөө кечирилбесе, анда качан? Субханаллах. Рамазан ай берекелүү ай келди. Алла Таала силерге мындай жадырды райымын түшүрдү. Күнөөлөрдү кечире турган. Ва ястажибу фихи дуа. Дуалар кабыл боло турган. Яндуруллах иля танафусикум ва юбахи бикум малаикатаху фааруллаха мин анфусикум хайра дейт. Караңыз. Алла силердинчи бири-бириңердин жакшылыкка болгон атандашканыңарды карайт. Жана Алла Таала силер менен периштелерге сыймыктанат. Ошондуктан силер өзүңөрдү Аллага көрсөткүлө, жакшы иштериңерди көрсөткүлө дейт. Чын сүйлөгөнүңөрдү көрсөткүлө, берешендүүлүгүңөрдү көрсөткүлө, күнөөдөн сактанганыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Зикириңерди, Куран окуганыңарды, дуаңарды, ыйлаганыңарды, жалбыраганыңарды, тообаларыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Жакшылыктарыңарды көрсөткүлө Алла Таалага. Мына ушулай Аллага жагынайын, Аллага көрүнөйүн. Мына бизде бүгүн ушу жок болуп калды да. Азыр адамдарга жагынайын, адамдарга көрүнөйүн деп элеп, ар жерге чыга калып, сүрөткө чыга калып, ар нерсе сүйлөй калып, ага жагынайын, буга жагынайын деп жашоошу менен ура кетип атат да. Аны токтотуң, жаман кайгы учурап каласың. Жаман бушайман боласың. Именно ошол аркылуу сени сынап коет. Ким үчүн өзүнчө эле Алла үчүн эмес, ошого бир кошоматчылык кылдасың го, именно ошо аркылуу Алла сени сынайт. Бул мени азыркы айткан сөзүм эмес, кылымдан келаткан сөз бул. Түшүнгөн түшүнүп алат, өзүнө тиешесин алып алат.
Ошон үчүн адамга жагынайын деп эйлебой. Адамга жагынайын десең деле жакпай сени. Ошондой да инсан өтө бир татаал бир түшүнбөй турган махлук да. Ой. Улуу адамдардын жүрөктөрү дайыма Аллага болот экен. Ата-энеге кызмат кылсам да Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылат экен. Көрдүңбү? Даже ата-энеге эмне үчүн кызмат кыласың сен? Эгер ата-энеге жагынайын десең, ата-энеге жагасың. Бирок сага сооп жок. Ахиретте бир сооп жок сага. Эгерде Алланын буйругу деп кызмат кыл, Алла сооп да көрөт, ата-энеге да Алла Таала жүрөгүн сага буйруп жактырасын. Мына биздеги баягы өзгөчөлүк ушул жерде да. Эмне үчүн чын сүйлөп атасың? Алла чын сүйлө деди. Эмне үчүн арак таштадың? Алла ташта деди. Эмне үчүн казинону? Алла ташта деди. Наркотик эмне үчүн? Кой адамдар мени эмне дейт? Жинди болуп калды дебейби? Арак ичем эмне? Ден соолукка начар, итагыра мен боорум ооруйт дейт. Аны үчүн эмес. Алла арам кылган, ошон үчүн мен кылбайм. Ошого сооп берет Алла Таала. А так беркиндей кылсаң, туура эле кылып атасың. Ичпегендер бар го? Да, ден соолугуң нормально, молодец. Бирок сага сооп жок. А сен качан арамды Алла үчүн ташта, адалды Алла үчүн аткар, ошондо анан сага сооп болот. Ушуга Алла Таалам сага даража берет, ушуга Алла разы болот ана. Мен үчүн таштады дейт да. Азыр жөн эле мына немелер бар. Не деп коет эле? Голодовка. Голодовка кылышат го. Эчтеке жебе, тияк бияк. Ага эч нерсе жок, ага сооп жок. Ага эчтеке сооп жок. Ниет жок, эчтеке сооп жок. Бирок бу эмеде ашказанын тазалап, ден соолугун карап, ооруп-оорулардан неме болуп, бунун пайдасы бу дүйнөдө кичине эмесин көрөт ал. Проблема жок. Бирок сооп ага жок, береке ага жок ага. Алланын ыраазычылыгы жок ага. Алланын ыраазычылыгы качан? Ошол амал пайгамбарыбыз айткан болсун, Алланын ыраазычылыгы коштогон болсун. Билип алыңыз, пайгамбарыбыз айткан болсун, Алланын ыраазычылыгы ошону коштоп турсун. Алланын ыраазычылыгы жок болуп калса, ал дагы ноль. Чүнкү Алланын ыраазычылыгы бар, пайгамбарыбыз көрсөткөн эмес, анын дагы ноль. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Рамазан айдын орозосун 9 жыл кармаган. Канча жыл кармаган? Өкүмдөрүн айткан, адептерин айткан, фазаилин айткан. Алланын тарабынан илим алып келген. Рамазан ай кандай ай экен пайгамбарыбыз айтып атат. Биз каяктан билет элек? Муну пайгамбарыбыз айтып атат бизге. Улуу ай экени пайгамбарыбыз айтып атат. Берекелүү ай экени пайгамбарыбыз айтып атат. Бардык күнөөңөр кечирилет деп муну пайгамбарыбыз айтып атат. Ман сама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин дамби. Бу пайгамбарыбыз, Бухари, Муслимдин хадиси. Болосо фазаилгечи зайыф хадистерге кете берет. Бирок азыркы бул сахилердин дагы сахиси. Эң күчтүү хадистердин да. Пайгамбарыбыз айтты, биз каяктан айтабыз муну? Каяктан билесиң сен? Башка кетип калдык. Эмнени айтып атам мен? Биз өзүбүздү Рамазан айда көрсөтөлү. Не кылайлы? Өзүбүздү анаке. Буну пайгамбарыбыз айтып атат. Өзүңөрдүн жаныңарды жакшы иштерди кылган Аллага бир көрсөтүп койгула дейт. Кимге көрсөтүп койгула? Аллага бир тахажжудту бир көрсөтүң. Үйдө эле. Ыйлаганыңызды бир көрсөтүңүз Алла Таалага бир. Чын жүрөктөн тобаңызды бир көрсөтүңүз, зикириңизди бир көрсөтүң Алла Таалага. Куран окуганыңызды бир көрсөтүңчү бир. Рамазан айда өзгөчө багымдат менен куптанды жамаат менен окуганга аракет кылайлы. Ичинде көп сырлар бар, өтө көп сырлар бар. Чоң тарбиялар бар. Өтө чоң сабактар бар. Кудай кааласа иншалла көңүлүңүз ачык болот. Ырыскыңыз кең болот Кудай кааласа. Алла каниет берет, башкача каниет берет. Багымдат менен кайсыны? Куптанды. Жамаат менен аракет кыл. Анча-мынча уктап чарчам. Аракет кыл. Бир күн болбой кал, экинчи күн бар, үчүнчү күн бар. Бирок өткөзбө, аракет кыл. Башынан жазып кой. Так. Рамазан айы 30 күн болсо же 20 күн проблема жок. Канча күн болсо дагы
Ушунун 25 күн жамаат менен окуп турум. 5 күн калып кетиптир да. Ар бирин аракет кылайын. Көрсөткүлө дейт. Алла силер менен сыймыктанат периштелерге дейт. Силер жарышкыла бири-бириңерге дейт. Мен сизден сурап коеюн. Машалла, Алла үчүн айтыңчы, бүгүн канча пара Куран окудуңуз? 3 пара. Сиз канча? 5 пара. Сиз канча? 4 пара. Сиз канча? Айтайын. Окуйлу. Анан жанталашабыз да. Ушакта жанталашпай? Калп айтканда жарышпай? Мына жарыша турган амалдар бар. Фастабиқул хайрат, Алла буйрук берген. Силер жакшы иштерде жарышкыла. Садака бергенде жарышкыла. Машалла, канча садака бердиң? Канча зикир кылдың бүгүн? Пайгамбарга канча салават айттың? Хотя бы Рамазан айы ичинче күн сайын 1000 салаватты бекем кармаңыз. Кармаңыз бекем, Кудай кааласа. Кыска салават айтып берем сизге. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Бүттү. Айтыңчы ана? Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад. Айтайым, 15-20 мүнөт, максимум 15-20 мүнөттө сиз 1000 жол айта аласыз. Жөнүнөн айтып коесуз. Башында толук салаватты айтып коюңуз. Анан калгандарын 999-ун ушу кыска салават менен бүтүрүп коюң. Азыр секреттерди ачайладым. Аллахумма солли аля сейдина Мухаммад ва аля али сейдина Мухаммад. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bu толық салаватында. Bir айтып қойыңыз, қалғанын. Ең ақырқысы ушу менен бітіріп қойыңыз. 1000 салаватты таштабаң. Өзіңізгөчү вазифаларды алың. Мен таравихте оқуйм, Кудай кааласа. Таравихтен сразу барып укташ керек. Саарлыкка турам, дуаларды кылам, Куран ушунча окуйм, ушунча зикир кылам. Кадимкидей план түзүң, план. Аллага жагат ушул. Не болду эми? Уктамай ойноп атам. Не дейт? Аллаху акбар. Чочтуп койдуңар го эми баштаганда. 15 барбы? Азан айтабы? Келдиби? Анда кете берели. Так. Мен азан айтып коңуз, анан улантайлы мен.